адаттагыдай эле ушу кут берүүсү. Ар жуманын 1-4 иш күнү ошо кут берүүсүн улам бийиктетип, тереңдетип, туш тарабынан кыргыз журтунун улуулугун, доордун бир керемет касиетин, адамдын улуулукка калыптануусу керектигин, оору суркоону адам эле өзү жаратып алгандыгын аркырынан түшүндүрүп келем. Кут демекчи ошо көкүрөгүбүздө бир кут ой болсо, анан көкүрөгүбүздө бир Кудай болот. Көкүрөгүбүздө кут болбосо, көкүрөгүбүздө бир кут ой болбосо, демек сени Кудай байырлабайт. Кут ой байырлабаса, кут ой болбосо, демек сени Кудай байырлабайт. Көкүрөктүн ошо куту эмне делгенде, ушул көкүрөктө эгер кут болсо, көкүрөк көк үрө дегендей, көк үрөк дегендей, ошо көк үрө дегендей, ошо көкүрөктө кут болсо, көкө теңир керемети келип жайгашат. Көкүрөктө ошо кут ой болуш үчүн ошо таза дил, табыгый илим керек. Азыр биз ошо каражат деп, материалдык мир деп, тетирсинче ошо көкүрөгүбүздөгү кутту качырдык. Үйдүн куту кетти дегендей, бул жердин куту учту дегендей, көкүрөгүбүздө кут учурдук. Карарып алдык, каралыкка багынып алдык. Турпатыбызды, телобузду уулантып алдык. Улутка бөлүп алдык. Сырткы келбетине карап жаман жакшы деп бөлүп алдык. Сулуулукка маани берип алдык. Көз караш калдырып алдык. Байлык бийлигине карап мамиле кылып калдык. Ошонун баары эле ошо көкүрөктүн кутун учкандыгы. Ошондуктан Кудай кайда дегенде эле адам ааламдан карайт, асманды карайт, тагы бар, тагында отурат деген түшүнүктөр бар. Кудай кимди байырлайт? Ошо көкүрөгүңүздө кут болсо, кут ой болсо, сени кут ай байырлайт дегендей, ошо көкүрөгүбүздө ошо кут болсун демекчи, куттуктайм дегендей, ошо көкүрөгүбүздө кут болсо, кут ой болсо, анан Кудай жаныбызда, көкүрөгүбүздө түнөйт. Мисалга, адамдын түнөгү бул үй болсо, ошо дене турпаттын. Адам ошон үчүн күрөшөт го, бир квартира алайын деп, балдарга бир үй салайын деп, бир түнөк үчүн күрөшөт. Ошол түнөккө жетиш үчүн, ошо үйгө жетиш үчүн, жашоо болуш үчүн тетирсинче ошо көкүрөгүбүздө кут байырласа, ошо кут Кудай деле байырлаш үчүн ал үйгө байырлабайт, ал көкүрөгүңө байырлайт. Кудайдын же ойдун, кут ойдун байырлашы бул көкүрөктө. Ошон үчүн көкүрөгүбүздө кут ой болсо, анан жан дүйнөбүздө Кудай келип байырлаган ататтагы, анан ошол адам ак, ошол адам так, ошол адам сак болуп, анан ошол ниети пейлиң болуп, анан ошо пейлиңе жараша күн көрөсүң дегендей, анан жашоосу ошого жараша болгон атат. Ошондуктан бул кут берүүсүнүн көп кырлары бар. Чындап эле айтканда, ушул эфирде көрсөткөндөй, бул кудуреттүү, улуу табылга деп айтсак болот. Ошо адамзат жолун таппай калганда, дүйнөлү дүңгүрөп жолун таппай калган кезде, нурдан жаралган, жомок менен жашаган Манастың кыргыз эли кайыптан жол таап берет дегени деле ушул кеп. Азыр дүйнөлү эле дүңгүрөп жол таппай калган жок. Мамлекеттер эле дүңгүрөп жол таппай калган жок жаңы доордо. Ар бир адам жол таппай калды. Ошол кезде анан Кудайдан буйрулуп,
айдан адам аян алат, күндөн адам энергия касиет алат дегендей, ошо айдан аян түшүп караңгы жактан көзгө көрүнбөгөн эми ай деп коет да, караңгы түндө. Күндөн ачык жашоодон энергия алып, анан ошо кудуреттүү улуу табылга мына адамзатты, ошо биздин көрөрмандарды жол таппай калган кезде ошол Арстаналай адамзаттын колуна таяк болосуз, оюна жөлөк болосуз, көзүн ачасыз, башатка жетектеп жеткиресиз, илим бересиз, алтын доорго өткөзөсүз дегендей, ушул каттоо калып, илим берип, көзүн ачып, колуна таяк болуп, оюна жөлөк болуп, башатка жетектеп жеткирип, эскичилик ошо пендечилигинен кут карып атпайбызбы? Мына кут кар. Баягы карыстан куткарат го. Ошо сыяктуу мына пендечиликтен куткарып атабыз. Куткарып атам. Урматтуу улуу журтум, ошо ааламдык сабак убагында оору суркоодон адам айыгат. Бул ааламдан ошентип так берилет, 100% айыгат деп. Оору суркоодон деп. Бул чындыгы барбы дегенде ооба. Ошо энергияга толгон адам химия жүргүзөт, энергияга толгон адам энергия жумшайт. Ошо физика иштейт, көзгө көрүнбөгөн дүйнө ээлери операция кылат. Ошондуктан өзүңүздөрдү бошотуп, денеңиздерди бошотуңуздар. Көзүңүздөрдү жумуп, адам эмнеге карыйт, адам эмнеге ооруйт. Карылык чынында бул мезгили келгенде пайда болобу? Ушуга биздин психологиябыз көнүп алган. Мына мен өз жашоомон көрүп атам. Мен 1,5 жылдын ичинде bir 10 жашка жашардым десем болот. Адам карыбаса экен, клетка өлбөсө экен. Керек болсо ушул эле мындай эле жүзүмөн жашарганымды көрүп атам. Аны үчүн ошо эмгек керек. Аны үчүн ошол боштондук керек. Ошон үчүн бул доордо өзү өлбөстүк деп аталат. Өлбөстүккө пайдабал түптөгүлө өлүм сырын тапкыла деп ар бир адамга берилет. Ошол өлүм сырын таап, өлүм эмнеден пайда болуптур? Майда түшүнүктөн, урматтуу улуу журтум. Майда түшүнүктөн өлүм пайда болот. Пас түшүнүктөн, мындайча айтканда. Ал кандай дегенде, ушу өзүмчүлдүк. Балам эмне болот, кызым эмне болот, ушу болсо экен, жакшы болсо экен, беш болсо экен, сонун болсо экен, бактылуу болсо экен. Жердик жашоо бактысы баары бүтөт да. Бүгүн эрлүү болсоң, эртең эриң өлүп калган атат. Бүгүн үй катың болсо, эртең түгөп калган атат. Бүгүн жаңы болсо, эртең эскирип калган атат. Жерде өзү жердик жашоого ошого карап алганбыз дагы эле, анан энергиябызды өзүбүз коротуп коюп атабыз. Өзүмчүлдүктүн белгиси болуп атат болчу. Тетирсинче мындай улуулардын, эски улуу кыргыздын сөзүн көз карашына карап көрсөк, өзүмчүлдүк болбоптур да. Тетирсинче ошол баласыбы, кызы жолдон тайса, тилдеп атпайбы? Сенин барыңан жогуң жакшы эле деп атат. Сен мени элге уят кылдың, журтка уят кылдың, куда сөөккө уят кылдың. Сен өлүп калсаң, энең башканы тууп коймок деп атат. Мына караңызчы. Азыр биз тетирсинче да. Мейли балабыз жаман болсун, кызыбыз жаман болсун, ошо өзүмчүлдөнүп, Кудайдан буйрулган кудага жаман көрүнүп атабыз. Куда сөөккө жаман көрүнүп атабыз. Айыл апага жаман көрүнүп атабыз. Ошо өзүмчүлдүктөн Аллага жаман көрүнүп атабыз. Кудай арбага жаман көрүнүп атабыз. Адамзат менен, эл менен жамандашып атабыз. Ошондон эле карылык болуп атат да, өзүмчүлдүктөн. Карап көрсөң кайра мындай. Сиз кейип кепчү өлүп калсаң деле, балаң ошол күнү оңолуп кеткен жок. Сиз кейип жүргөн кызың деле турмуш оңолуп кеткен жок. Кайра карап көрсөң, алардын эмнеге кейибеш керек делгенде, анын жашоого жаралуу максаты башка, миссиясы башка. Ал сиздей боло албайт эч качан. Анткени сиздин оордуңуз башка. Анан кайра бир карап көрсөң, ал Кудайдын баласы, сиздин да бала эмес. Сиз жөн эле бир мындай бригадир катары.
Анан эне ата ар дайым жакшы болсун деп ойлойт, айтат. Анан кийин ал убакта түшүнбөйт, анан мезгили жеткенде анан энемдин көзү ачык окшойт. Атам туура эле айтчу экен, анан мезгили жеткенде урунуп берилмейин сиздин деңгээлге жетпейт. Ошондуктан урунуп беринип чоңоюп атса эле биз ошону өтө жүрөккө жакын кабыл алып атабыз. Анан ошо менен кейип кепчүл, анан карылык, анан оору пайда болуп атат, өлүм ошондон пайда болуп атат. Ошондуктан ушул өлбөстүккө өтүш үчүн, улуулукка калыптаныш үчүн, карыбаш үчүн, көп жашаш үчүн өзүңүздөр ошо бийик түшүнүккө өтүңүздөр. Мына жогоруда айтып өткөндөй, майда эле ошол долдой түшүнүктөн карып калып атасыздар. Керек болсо адам жаралап, ошо балдарым эмнеге жаралат деп мындай чоңураак кенен көз караш менен карап көргөндө, ошо эне атаны өлтүрүү үчүн да жаралганга окшоп калып атат. Себеби эне ата ошол менен эле кейип кепчип атып эле өлүп калып атат. Баланы ал үчүн жаралган жок да. Баланы тилдесе болот, келинди, кызды тилдесе болот. Эмне деп мен силерди чоңойтком, өстүргөм, мени кейитсин деп өстүргөн эмесмин. Мени боштондукка чыгарсын деп өстүргөм, ошону тилегем десеңиз ошондо түшүнөт. Болбосо майдалансаңыз сизди майдалап өзүнүн деңгээлине түшүрүп коет. Ошондуктан урматтуу улуу журтум, келиңиздер ошо денеңиздерди бошотуп, анын жаны бөлөк, анын таны бөлөк, сиздин жаныңыз бөлөк, сиздин таныңыз бөлөк. Сиздин таныңызга, жаныңызга эриң эмес, эжең эмес, энең эмес. Сиз жоопкерсиз, анын ээси сизсиз. Сиздин таныңызга, сиздин жаныңызга аялыңыз эмес, апаңыз эмес, өзүңүз жоопкерсиз, өзүңүз ээсиз. Ошондуктан сиздин ден соолугуңуз жакшы болсо, өмүрүңүз узун болсо, тетирсинче ошо энеңизге, ошо келинчегиңизге, бала бакыраңызга күч келтирбеңиз, ооруп калбаңыз. Алар чыгым болбосун, алар түйүшкө түшүп калбасын. Ооруну ким кыйналат десе, ооруну баккан адам оорулуу, ошого кыйын болот. Оорулуу адамга эмес, ооруну баккан адамга. Ошондуктан ошол деңгээлге жеткенде кечирээк болуп калышы мүмкүн. Кайра жашарыш, кайра нурданыш, оорудан кутулуш ошого жетпеш үчүн ошо аалам сабак убагында дагы эң чоң максаттын бирөө ушул энергия аркылуу, улуу сабак аркылуу, ааламдык сабак аркылуу адамзатты айыктыруу, нурдантуу, кубултуу, башка кызматка өткөрүү. Денеңиздерди өтө бош кармап, эмнеге дегенде жан өзү боштондукта жүрөт, воздух духов возит дегендей. Жаныңыздарды кызбаңыздар. Денеңиздерди бошотуп, ошо мындай оюңуз менен барып, оң колуңузду бошотуп, бир жарым минут кетсин мейли, мындай бошотуп, маани берип, сол колуңуздарды бошотуп, оң бутуңуздарды бошотуп, методикасы менен сол бутуңуздарды бошотуп, жан башыңарды, табарсыгыңарды, ичи башыңыздарды, далыңарды, денеңерди, мээңерди бош кармап. Ошондо байкасаңыздар, ичиңиздер ысып чыгат. Канчалык кысылсаң ичиң мустайт, ошол адам семирет. Ошол адам ооруйт. Денеңизди бошотсоңуз кадимкидей эле тери басат. Ичтен күндөн да күчтүү энергия бөлүп чыгат адам деп берилет кийин. Адам күндөн энергия албайт, күндүн күч кубаты жоюлат күн өткөн сайын. Адам өзү энергия бөлүп чыгат. Сиз ошо денеңизди бошоткондо эмоция жоюлат, сиздин курсагыңыз ачпай калат. Ошол кысылуудан карылык, бырыштар түшөт. Ошо денеңизди бошотсоңуз кадимкидей бети башыңызга, колу башыңызга, бутуңуздун тырмактарына чейин ошо чымырайт. Салааларыңызга чейин. Ошо денеңиздерди бошотуп отуруңуздар. Анан ошо энергия өткөргөн убакта аалам күчтөрү, Кудай анын улуу кызматчылары, ата тектин арбайлары, мазар ээлери, жүлүмү күчтөр кызматта болот. Ар кимдин тилегине, ошо сиздердин тилегиңиздерге, оордуңуздарга, кудурет, касиетиңиздерге жараша калыптандырат. Калыптандырат мына могу жогорку сыпаттарга, арбайлык сыпатка, адамдык сыпатка касиет ыйгарат. Эки көзгө көрүнбөгөн бейо нур энергия аркылуу пенде кутучаңызга операция жасалат.
Gözгө көрүнбөгөн сырлар, нурлар берилет. Чоң тазалануу болот. Ошо ар бир секундту туура пайдаланып, бир доор өтүп атат деп. Сиз ушу денеңизди бошотсоңуз, мына мен өзүмдүн жашоомон көрүп атам. Нурданганымды, жашарганымды. Бул медицинанын колунан келбеген иш эми башталат. Техниканын колунан келбеген. Өткөндө бир доктор деген передачаны көрүп атсам, Россиядан көрсөтүп атат. Мына могу жерден нитка киргизип, бир мындай сетка өңдү. Анан тартып, бул чоюлган денени тартат имиш. А бул энергия менен ал эч кандай сеткасы жок эле, жип тартпай эле, мындай эле кайра калыптансаңыз болот. Энергияны кетирип алганбыз. Кайра ошо энергияны калыптандырсаңыз болот. Бул менин өзүмдүн башыман келип, ошо нурданып атканымды көрүп атам. Демек ошо жашарат. Адам жаш, мындай эле бул карылык жок эле нерсе. Өзү. Өлүм жок эле нерсе, оору жок эле нерсе. Адам өзү жаратып алды. Анан эң башкысы ошо ден соолугуңуз чың болсо, анан кыжаалатчылыгыңыз түгөйт. А ден соолукту кандай оорудуңуз дегенде, ошо могу тозок жашоого эле кирип алдыңыздар. Майдаланып алыңыздар. Бейиш жашоо булуйузду, тозок жашоо булуйузду болсо ошо тозоктон эле бейишке өтө албай атасыздар. Көңүлүңүздөр тынч болсо, көңүлүңүздөр бейпил болсо, бул жашоонун бейиши ошол. Могунабы жашоонун. Ойлонуп көрсөңүздөр, көрдө бейиш бар деп мына мусулмандар айтат өлүмдөн кийин. Анан көр азабынан сакта дегенде өчөйүн дейсиң да, күлкүң келет. Эми алардын деле ишеними. Бирок эгер көрдө бейиш болгон болсо, көрдө тозок болгон болсо, көрдөн өрттөй турган болсо сиздин телону. Биз мурун көрүп калганбыз Союз убагынан кийинки убактарда, мурунку ошо Союз убагында деле мисалы ошол бир киши колду болуп өлгөн болсо, бирөө заявление жазса, сот аркылуу судмедэксперт назначить этип көрдү кадимкидей касчу. Анан ошол телону алып барып текшертчү. Сыныгы барбы, мисалга көгаласы барбы деп. А ошол 1 жыл, 2 жылдан кийин да назначение болчу ошол судмедэксперт. Анда ошол кезде бейишке чыгып кетпейт беле, ал анда тирилип, жанында 40 периште ойноп, шарап болуп, же болбосо тозок болсо күйүп кеткен болбойт беле. Ал могу тирүүлөй эле бейиш тозокто айтылган. Ал Куранда өтө бийик даражада берилгенде, анан аны пенде түшүнө албай эле, анан баягы ар ким өз түшүнүгүнө жараша эле бурмалап койгон. Азыркы алтын доордо могу тирүү жашоодо өзү бейиш башталат. Мына нурдансаңыз, кубулсаңыз, бийик түшүнүккө өтсөңүз, жашарсаңыз, үмүтүңүз жанса, бейиш эме эмне? Көкүрөгүңүз тынчыса, көкүрөгүңүздө бейпилдик болсо, бул жашоонун бейиши ушул болуп атпайбы? Көкүрөгүңүз пул менен тынчыбайт, көкүрөгүңүз бай менен тынчыбайт, көкүрөгүңүз ушу бийик түшүнүк менен гана тынчыйт. Ааламдык түшүнүк менен, таза дил менен гана тынчыйт. Мына менин көкүрөгүм тынч. Иш. Мен иштегем. Дагы да иштей берем, кадимкидей эле. Кара жумушпу, цемент куюшамбы, жумушка барамбы. А бирок көкүрөгүмдү кирдебей этпейм ал жерде барып. Ырахаттануу менен, шпаклевка тартып атсаң дагы, ырахаттанып, обон салып, кыңылдап жаша. Ырахаттанып, буту колуң бар. Согуш учуру эмес. Баары бар. Боштондук, эркиндик, улуулук, өсүп атасың. Мына, урматтуу болуп журт. Көкүрөгүңүздүн тынчтыгы бул бейиш. Ушул тирүү жашоодо калыптанып ал болуп атат. Мына эки дүйнө жоюлду. Аалам күчтөрү жерге түштү. Инопланетан, ата жолунда аталардын бата чыгарганы, адамды кийип алып, арбайдын укугу бар, ар кимди кийип алып иштөөгө. Далили. Ата жолунда, кадимкидей эле Манас атадан деп туруп бата чыгарат, Каникей энеден деп, Байтык атадан деп, 3 мүнөт, 5 мүнөт ар бир адамга ушинтип анан бүттү. Баягы адам кайра пенде болуп калды. Баягы жан кайра кетип калды. Эми ошол жан түбөлүк жайгашыш үчүн сизге агарыңыз, нурданыңыз, пендечиликтен чыгыңыз, көкүрөктүн тозогунан чыгыңыз,
Көкүрөктөгү музду кетириңиз, көкүрөктөгү кышты кетириңиз. Көкүрөктүн кышы, көкүрөктүн музу өзүңүздү жеп коюп атат. Ошо кара түшүнүк, ошо пас түшүнүк, ошо улутка бөлгөн, жаман жакшыга бөлгөн көкүрөгүңүздүн музу, кышы өзүңүздү жеген атат. Ал болсо өзүңүзгө оор болуп атат. Ооруп калган атасыз, майдаланган атасыз. Кетириңизчи ошону, агартыңызчы. Ошо бүгүнкү темабыз бул жан дүйнө деген жан дүйнө жөнүндө болмокчу. Мына бүгүнкү күнгө чейин кандайдыр бир кырларын түшүндүрүп отуруп, чындап эле жан бул бар экенин, жан дүйнө ааламга учканда арбак аталарын, арбай аталарын, арбайлардын укугу бар экенин, ар дайым түштөн көрүнүшөн жердеги пендесин улуулукка чакырууну, ошого ишарат кылып аткандыгын, эгер эски жолдо болсо Кудай берген бактан, ырыскыдан жолунан кармаарын, ошо арбайга кыргыздын өтө башатта, улуу кесинде сый болгондугун, ошо арбайды сыйлап, кайнагасы өлсө эрин дагы, ошол үйдүн түйшүгүн дагы бөлүшкөнүн, арбайды сыйлап, жетимдин башын сыйла дегенин, атам өлсө өлсүн, атамды көргөн өлбөсүн деген сөз бекер болбой атат да. Эмнеге дегенде, алдыңа кетейин, атаңдын чайын ичип калдым эле, жакшылыгын көрүп калдым эле деп ишин бүтүрө салып бергенби? Караңызчы. Арбакка болгон, арбак деп аталат. Эми арбак бул экинчи эле дүйнө болуп калып атпайбы? Пас эле дүйнө болуп калып атат. Мына экинчи эле дүйнө. Арбай жетинчи дүйнө болуп атат. Нурга, аалам кереметине. Азыркычы тили менен айтканда арбайга сый болгондугун. Ошол кайра эле ичиңдеги жан экендигин, жаның кайра ошол аалам дүйнөдөн келгендигин, эртең кайтыш болгондо кайра кайтаар экендигин, мына ушуну өтө кенен түшүндүрдүк. Мына кайра башатта. Кыргызчылыгыңды айланайын момун мусулман, майланайын энеке, эжеке, кантип сен жоёсуң? Бүгүн мейли сен атеист болуп кал, мейли бүгүн профессор болуп кал, мейли бүгүн сен табылмай эле таптың. А табыгый нерсени кантип жоёсуң? Кантип жерийсиң? Мына арбайга болгон сый болгон үчүн тынчтык болгон. Арбайга болгон сый болгон үчүн улууларды урматтаган, кичүүлөрдү ызаттаган, ар нерсенин ордун билген. Бул өзү кыргызчылык болуп атпайбы? Кыргызчылык кайра жылдызчылык болуп атат. Жылдызчылык. Астрология. Кудай жылдыздын сырын бекитип кыргызды жаратып биринчи. Анан жылдыз кыргыз деп ат койгон. Мына азыр ошо ааламдык дастан кыргызда болуп атпайбы? Аалам деген бул ошо жылдызчылык. Астрологический прогноз дегенде эле же жылдыздар төлгөсү деген. Анан ошо кыргызчылык. Кече жакында мен ушу эки кызым бар эле, ошонун кичүүсүн турмушка узатып, эки уулум бар андан кийин. Анан кудамдын аты Болот экен, күйөө баламдын аты Эржан экен. Анан ойлонууга туура келди. Бул кызымды туура жерге берип атамбы? Бул кандай деп. Анан ойлонуудан кийин анан байланыш келет. Ушуну эми бул кыргыз журтуна айтышыбыз керек, муну кенен тереңдетишим керек. Куданы ушул жылдызчылык, кыргызчылык боюнча айткым келип атат да, кыргыз көп кырын таап беришим керек. Нике кайып, өлүм кайып, конок кайып, дидар кайып, эми кайыптын 7 түрү бар го. А бирок эң башкысы нике кайып. Андан эч ким кутулбайт. Нике буйругандан кийин Куда буйрулуп келип атат. Кудай тараптан буйрулуп келип атат. Мейли башка улутпу, мейли башка уруубу, мейли башка областпы, дубанбы. Ошон үчүн жанагы куда болгуча сураш ал жайыңды. Куда болгондон кийин кулда болсо сыйлаш деген ошол болуп атпайбы? Анан Куда Кудай тараптан буйрулду. Кудай тараптан буйрулгандан кийин сен Куданы сыйлашың керек. Сен Кудай
Кайыптан буйрулган Куданы сыйласаң, сен Кудайды сыйлаганың. Ошо кайыпты сыйлаганың, кайыптан буйрулганын сыйлаганың болуп атат. Ошондуктан анан жана Куданын жаманы суу кечирет дегени. Ошо кайыптан буйрулган кайын журтту тергегени, баш ийгени, ал кайын журтту сыйлаганда келиндин, кайып бирлердин мээрим төккөнү ошол келинге. Ошол жерден бакыт баар тапканы. Караңыз, ошондуктан биз Куданы сыйласак, Кудайды болбосо Кудайды кайдан издейбиз? Куда кошкон Кудай болуп атпайбы? Кудай кошкон анан Куда болот, пайгамбар кошкон дос болот болуп мисалга. Демек, Кудайды сыйлаганыбыз бул Кудайдан буйрулган никени, Кудайды, Кудагыйды сыйлаганыбыз. Ошентип адам менен биригүү болуп атпайбы кыргызчылыкта? Мына Куда деп эле сыйлап калдың. Кудайды сыйлаган үчүн Кудаңды сыйлашың керек, Кудагыйыңды, Кудачаңды дегенди. Андан кийин өкүл ата. Өкүл атада кайыптан нике буйрулганда анан өкүл ата шайланып атпайбы? Өкүл ата шайланганда Кыргызда орой макал бар. Өкүл атам, өз атам өлүп кетсин кайнатам депчи. Кайнатадан дагы өкүл ата жакын болуп атат. Эмнеге дегенде өкүл атанын да өтө чоң милдеттери бар. Мына менин 2 уул 2 кызым бар эле. Мен ойлоп жүргөм 4 деп. А көрсө ондогон өкүл кыз, өкүл балдарым бар экен. Мен ошол күнү кайыптан нике буйрулган күнү мен ата болуп шайлансам, Кудай тараптан шайланып атпаймбы? Ошол кыз бирөөнү кайната бол деп атат. Ал үйгө келин болуп барып атат. Бала бир үйгө күйөө болуп барып атат. А мен өкүл ата болсом, экөө тең мага бирөө кыз, бирөө бала болуп атат. Демек, 10 өкүл балам болсо, өкүлүн кысман 10 болсо, меники 20 балам, өсүмдүкү менен 4. Кудай берип, мен өзүм аркылуу 4 балалуу болгон болсом, Кудай тараптан буйрулуп, дагы 20 балалуу болдум. А мен ошо Кудайды сыйлап, ошо 20 өкүл кыз, өкүл баламдын астыр көптүр түйшүгүн бөлүшүп, колуман келсем жардам кылып, илгери мал энчилеп берген болот атпайбы? Ошол кезде мал баалуу болгон. Мал керек болгон. Демек, азыр да ошо бар оокатыбызды бөлүшүп келсек, Кудайга сыйлаганыбыз ушу болуп атат. Ошентип бул кыргызчылык аркылуу дагы биримдик пайда болуп атат. Караңыз. Анан кайра ойлонуп көрсөң, ошо өкүл кызым, өкүл балам. Мейли бирөө бою кыска болсун, мейли бирөөнүн жан дүйнөсү пас болсун, а бирок көлдүктөр Куда дейт го, өкүл атаны да Куда дейт. Демек, мына мисалы мени көлдүк өкүл балдарымдын эне атасы Куда дейт. Демек, мен Кудайдан ошол Кудамдын баласын, кызын мен жаман дей албайм да. Өз балдарыма эмне кааласам, мен да ошол өкүл балдарыма, өкүл кыздарыма ошону каалайм. Өз балдарыма эмне түйшүк тартсам, энчилейин берейин десем дагы аларга да алыман келишинче ошону кылышым керек. Караңызчы, ошол кайыптан буйрулган нерсени ошентип кыргыз сыйлаш керек, баасын билиш керек. Ал жөн эле шайлатып анан унутуп койсоң, ал кайра жакшылык алып келбей атат. Себеби сен Кудайды сыйлабаганың ушул болуп атат. Ошентип кыргызчылыкта кандай бир гана кереметтер бар экен. Кыргызчылыкта өтө көп ойлонгонго туура келет. Чана албайсың, урматтуу улуу журтум, кыргызчылыгыңды. Мына ушул аттар боюнча да ойлонгонго туура келет. Түшүңдө, мисалы мына менин түшүмдө, Ак Чубак деген жезденин балдары үйүмө келип атат. Ак Чубак, мисалга, ак адамдын бала чакасы үйгө келип атат, бир периштелер келип атат. Ак Тилек деген энемдин кызы бар, ошол үйгө келип атат. Бир периштелердин келип атканы, аты берилип атат өзү. Түшүмдө бир Айылда Белый деген бала бар эле, ошону
атууга кеткен атыптыр. Анан мен актоочу экенмин. Ошону актап атыптырмын. Мен бир күндө актай алат экенмин. Ошондо ак адамдарды актап калып атпаймынбы? Түшүмдө ошо ак жылан мени кароо калды деп атпайбы? Ошо жөлөмө күч катары ак жылан бул Эргешбай атанын китебинде да бар, рухтар менен сырдашууда байланыш берет ак жылан деген. Ал аалам ээси деп берилет да мындайча айтканда. Мисалы жаныбарлардын жөлөмө күчтөрдүн ээси десек болот. Анткени сойлоп жүрүүчүлөр биринчи жаралган. Жылан сууда да жүрөт, кургакта да жүрөт. Өтө керемет касиети бар, сезгичтиги, сүрү. Мына ошентип карасаңыз, азыр анан бул аалам күчтөрү азыркы дүйнөдөгү. Ак да булар, акталган. Периште дейбизби, арбай дейбизби, аалам күчтөрү дейбизби? Ал ак. Аллах дагы ак да, ал ак. Анан азыр да адам агарыш керек болуп атат. Нурданыш керек болуп атат. Эскичиликтен чыгыш керек болуп атат, урматтуу улушум. Ошо пендечиликтен чыгыш керек болуп атат. Ошон үчүн акка жыгылуу деген бул 5 убак эле намаз менен чектелүү эмес. Же арак ичпей коюу, же сигарет чекпей коюу менен эле акталуу, агаруу бул муну менен чектелбейт. Акчолук салуу менен эле чектелип койбойт. Ошол ырым-жырымыңды чечмеле бар нерсени колдонуу. Анан сиз ошо кудаңыз менен урматта, сыйда болсоңуз, анан балдар кайда барат? А сиз ушак айтсаңыз, кудаңызды, кудагыйыңызды сыйлабасаңыз, анан балдарда ажырым болот. Өйдөлдөй болот. А сиз агарсаңыз, нурдансаңыз, сиздин аураңыз менен бала чака сакталып турат. Ошол өкүл атаны дагы баланы табыштап берет экен. Ай эмнеге деп кайра бир кырынан караганда, кайната келинге улуулук сыпаты менен сөз айта албайт да. Күйөө баланы пайгамбар сыйлаптыр деп сөз айта албайт. Өкүл атага айтса, ал өз ата катары түшүндүрөт, ынандырат. Ошондуктан өкүл атаны дагы көктөн буйруп абдан жакшы адамды коюш керек. Мына мен ойлонсом, ондогон өкүл балдар, өкүл кызым бар экен. Биринде ажырым болбоптур. Жашоосунда ажырашып кетпептир. Менин кубанычым ошол. Демек менин аурам, менин энергиям сактап турат деп түшүнүп атам. Ансыганда эле мунун баарын айтып атканда, ушунун баары кыргызчылык болуп саналат. Ушунун баары ошол Кудай адамзаттын биригүүсү болуп саналат, кыргызчылык аркылуу. Ошол бирөөнүн баласын бала кылып алуу болот. Бирөөнүн атасын ата кылып алуу болот. Жана атам өлсө өлсүн, атамды көргөн өлбөсүн дегенден деле ушул керемет кырушул болуп атат. Мен көп уктум, же ошол көп окудумбу, кимдин сезим иштейт дегенде көптү көргөн, көптү окуган адамдын сезим иштейт. А сезим кут ой аны эч качан алданбайт. Ошол адамда периште байырлайт. Ошол ак дегендин өзүндө бир чоң өзү энергия бар. Мына кээ бир адам сакал коюп атат. Ак сакал болгон кезде гана коет сакалды. Сакалдын өзүндө өтө чоң энергия бар. Эмнеге дегенде, ак сакалдык эгер сенде сыпат болбосо, ал ошол койгон сакалың өзүңдү күйгүзүп кетиши мүмкүн. Ак сакалдык сыпат болуш керек адамда. Ошон үчүн жанагы 63төн өткөндө, 60 жаштан өткөндө улууларга барып сурап, мен ушу улуу сыпатка калыптандымбы? Улуулар мени кабыл аласыңарбы? Аксакалдык жашынан эмес. Ошол бир улуулук сыпатыман деңгээлиңерге жеттимби? Мени кабыл аласыңарбы деп алардан уруксаат сурап, айылданбы, уруданбы? Анан алар кабыл алабыз десе, андайын барып кичүүлөрдөн уруксаат сурап, мени аксакалдар кабыл алабыз деди, менде ошол сыпат барбы? Эгер мен аксакал болсом, мени ошол дой кабыл аласыңарбы, ошондой сыйлайсыңарбы деп анан макул десе, анан сакал койгон. Ак сакал эмес, керек болсо ак кийим кийип жүрүүгө өзү болбойт деп берилет ааламдан. Эмнеге дегенде, ак кийип жүргөн адам ааламдан байланыш алам деген, адамзатты ак жолго үндөйм деген, ааламдан түшүнүгүм бар деген адам гана ак кийүүгө укугу бар. Эгер ал укукка ээ болбой, ал сыпатка ээ болбой, ак кийим кийсең куурайсың деп берилет. Демек ошол жанагы мал жандыкты ак дебегени кыргыздын, бос дегени, куу дегени, кысыл дегени, буюмду бос үй дегени ак үй дебей.
адамга гана ошо ак жоолук деп тартканы, ун мененби куда келгин энергия келсе, ошо ырымдаганы, керек болсо коркунучтуу жылаанга ак чачып чыгарып ийгени. Мына ошонун баары бул өтө чоң кыргызчылык, урматтуу улуу журтум. Бул астрологиялык эле закон. Бул теңирчилик, бул кыргызчылык. Бул теңирдин эле сырлары. Муну сиздер таанып кете албайсыздар. Аттап да кете албайсыздар, жерип да кете албайсыздар. Тетирсинче кадам сайын колдонуңуздар. Аттардын коюлушу. Мына Арыстан Бек. Бегин алып салып Алай деп коюп койдук, Арыстан Алай деп. Эмнеге Алай коюлду дегенде, Алайга адам ата көрүндү, Алайга периштелер көрүндү, энергиялар түшүдү. Ошо атты алганда баягы Манас деген атты бала көтөрө албай анан атын өзгөртүптүр дегендей Алайдын энергиясы отурду. Алайга адам ата көрүнгөндө 17-20 депутат чыкты эле. Азыр канча калды билбейм. Көрдүңүзбү, энергияны ошентип адам алып кетет. Азыр Аманбай, анан Нурбай, Бек деген ушул. Азыр Бек менен Байдын заманы бүттү. Азыр ошол керек болсо ошо Нуржан деген менин мындай бир тааныштарым бар. Баардын көңүлдөрү жакшы. Ошо Нурда болуп атат кептин баары. Ошо Жан деген атты коюш керек. Ошо Нур деген атты коюш керек. Мына Бектер эмне гана кылып атат? Ал заман бүттү. Илгерки түшүнүк болгон ушу Бек болсо экен, Бай болсо экен. Ал ак кара жашоосунда ал бүттү азыр. Ошон үчүн ар бир аттын өзүндө энергия бар. Эмнеге жана түштө ак тилек, ак чубак, ошо түшүңдө жакшылык келсе, ошо аты чечилет. Түш жоорутканда сиздер атын айтыңыздар. Себеби ат да чоң өзү керемет иштейт. Келиниңизби, келин келсе бул түштө, кайын журт кирсе бул келгин энергия болот. Кайыптан буйрулуп келип атпайбы? Сизге энергиянын келип атканы, бир жөлөмө күчтүн келип атканы болот. Ошентип аты көтөрүп жүргөн энергиясы менен анан чечилет. Ошондуктан урматтуу улуу журтум, атты да түзүктөп сүйлө коюңуздар. Батаны дагы алчу адамдан алыңыздар. Пир тутчу адамды да пир тутуңуздар. Эгер жаман адам менен сизге бир жаман адам келип жамандашып калса, сиз жакшы атты угузуп, мактап, болуптур, тиги бу деп узатып ийбесеңиз, эгер жамандашып калсаңыз, жаманлыгы сизге өтүп калат. Ошондуктан жугузбас үчүн жакшы ындай баягы улуу нерсеге эчтеке жукпагандай, улуулугуңузду угузуп, жакшы сөздү айтып узатып ийсеңиз, жамандык өзү менен кетип калат. Жакшынын шарапаты жамандын кесепети деп коет го кыргызда. Жакшы менен жанашсаң, бир кескенин, бир илиминби, кескенинби, бир кесинди окатынбы, бир чанчамча кийизинби, тактайынбы аласың, бир кескенин аласың. А жаман менен бир балага каласың болуп атпайбы жанашсаң. Ошондуктан урматтуу улуу журтум, Кудайдан буйрулган Куданы жакшына сыйлаңыздар. Мына ошол эки уул экен менин Кудам, мисалга аты болот экен. Кызымдын аты Пакиза эле, мындай мисал катары чечмелер. Пакиз деген бул таза. Анан ошондо ал ойлоп жүргөн, мисалга ошо Кудайдан кыз суранып жүргөн. А кызды Кудай буйруп бирөө берип атпайбы? Демек ошол Кудай тараптан кызды болуп атасыз. Кудай тараптан уулду болуп атасыз. Демек Кудаңызды сыйлаңыз. Демек ошо күйөө балаңызды сыйлаңыз. Демек ошо келиниңизди сыйлаңыз. Бай келин жаман эмес, келген жери жаман деп. Ушунун баары кыргызчылык. Эгер келин кетсе, анда үйүңүздө чоң энергия касиеттин кеткени. Келгин энергия да Кудайдан буйрулуп. Ал кетсе, Кудайдын таарынганы, мындайча айтканда. Кудайдын бергенин сиз түрттүңүз. Эмнеңиз менен, паст түшүнүңүз менен учурдуңуз касиетиңизди. Анысында эле ушу ар бир нерсе бул өзү кыргызчылык. Ушу төлгө белги, аты, жөнү, ошо кыргыздын ааламдан келген өкүлүнүн далили ушул болуп атпайбы? Жылдыз деген аттар бар кыргызда. А оруста звезда деген ат жок го, мисалга.
Адамбек деген аттар бар. Атабек деген аттар бар Кыргызда. Нур, Гүл, Нур, Жан, Нур, Бек. Караңызчы Кыргыздын Манас, Нур Болот, Нур, Жылдыз, Ата. Караңыз, мына ааламдан келген өкүлүнүн аттарыны эң керемети. Мына ошентип кыргызчылыгыңыздардан тана албайсыздар. Дүйнөлүк кыргыз болот же кыргын болот деп берилет. Ошо кыргыздын улуулук ошо түшүнө маани бергени, төлгө өлгөнүнө маани бергени, аты жөнүнө маани берилгенде болуп атат кептин баары. Агаруу да болуп атат. Аксынып жүрүңүздөр, таксынып жүрүңүздөр, ушу жан дүйнөңүздөр тазарсын, жаныңыздар, анан таныңыздар. Адамзатты ооруткандагы жан дүйнө. Мына жан дүйнөңүз таза болбосо, пас болсо оорутат. Кыздын бактысын байлаганда жан дүйнө, эн атаны сыйлаганда жан дүйнө, ак караны ылгаганда жан дүйнө, боз баланы бурмалаганда жан дүйнө, аял затын кыйнаганда жан дүйнө, өмүрүңдү карайлаткан, көңүлүңдү карайлатканда жан дүйнө, көңүлүңдү көкөлөткөндө жан дүйнө, өмүрүңдү жетектегенде жан дүйнө, пенделерди эркелеткенде жан дүйнө, улуулукту көкүрөккө кондурганда жан дүйнө. Баардык нерсе ошо жан дүйнөдө болуп атат. Жан дүйнө бийик болсо, бул турпат элес. Жан өлбөйт турбайбы? Демек, сиз ушул жанды, танды бош кармап, көкүрөгүңүзгө кут ой байырлап, жан дүйнөңүз таза болсо, турпатыңыз деле ууланбайт тура нурданат, кубулат. Мына энергия өтүп атат адамдан. Мына эки дүйнөнүн бириккени. Эки дүйнө ээлери мына адамга калыптанып атат. Энергия өткөрдү, иштеп берип атат. Адам ата караан болсо жаран болуп арстанлайды кейти дейт. Адам ата арстаналай болсо, энергиясын көтөрүп жүрсө, адам атага периштелер баш ийеби? Баш ийет. Ааламдын күчтөрү баш ийеби? Баш ийет. Адамзат баш ийеби? Баш ийет. Мына адамзатты адам ата эмнеге көрүндү дегенде, улуулукка калыптандыруу үчүн. Эки дүйнө жоюлса, мына улуу дүйнө адам ата кийип болсо, демек периштелердин иштеп атканы, арбайлардын иштеп атканы, мазар ээлердин иштеп атканы сиздерге. Анан айыгып атасыз, нурданып атасыз. Сиз да калыптаныңыз. Жетинчи дүйнөдө кимдер турат десе, адам атага оңоне баштаган эле арбайлар турат. Ал Алланын астында адамзат үчүн жоопкер. Мен айлап алуу үчүн, Куда сөөг үчүн, кошуна колоң үчүн, бала чакама жоопкер. Кудай үчүн, Алла үчүн, арбай үчүн, аалам үчүн мен адам бала чакама үчүн жоопкер болгондой, сиз да ата тек арбайларда биз үчүн жоопкер. Киргизиңиз, денеңизди бош кармаңыз, көкүрөгүңүз түшсүн, анан кызматын кылып бериңиз. Алар эмне деп атат? Адам ата баштаган. Улуулукка калыптанчы деп атат. Мына биз ошону калыптанчы деп атабыз. Пендечилигиңен кутулчу, тозогуңан кутулчу, көкүрөгүңдүн музунан, көкүрөгүңдүн кышынан чыкчы. Эски рамка, тарых, дин, улутка бөлүү, ак караңан чыкчы деп атабыз. Кудайдын дагы, табыгы илимдин дагы, ата тек арбайдын деле каалоосу ошол. Ар бир улутта, мамлекетте кыйроо болот, кыйналыш болот. Тозок. Же болбосо кыянат күндүн жакындашы. Же болбосо конец света дегендей болуп атат деген ошол. Ал эмне деген конец света? Эски доор бүтөт, конецине чыгат. Баягы аял эркек пендечилик. Анан жаңы доор башталат деген. Ошондуктан кыянат күн ошол деңгээлде өтүп атат. Эскичиликтен чыгаруу үчүн. Эми ошо эскичиликтен жаңылыкка калыптанган адам бейшотуна жашап калып атат, көкүрөгү тынчып, бийик түшүнүккө өтүп, өтө албагандар өлүп калып атат. Оорукчан бол, кыскасы, кырсык майын адамзат изденбейт, өтпөйт.
Мейли Кытайдын пир туткан Конфудиневи мисалга жана башка арбайларыбы, анын баары эле ошо улуулукка өт болуп атат. Анын кодун ким таап берет? Кыргыз журту таап берет. Колунда мына табыгы илимдер турат. Жүздөгөн китеп. Канчалаган улуу илим, ошончолук чоң энергия, ошон үчүн кыргыз дүйнөнү башкарат. Адам ата кейсе, сени улуу арбайлар кейсе, анан аалам күчтөрү башыйсы, анан табият аркылуу, аба аркылуу, психология аркылуу, эмоция аркылуу анан талкалап келип анан бир эле максатыбыз. Табыгы илимди ал, жолуңду тап, улуу түшүнүккө өт, өлүм сырын мына аштык, өлбөстүккө пайдабал түптө, ак карадан чык. Адам бол, энергияга тол, нурдан, ааламдык түшүнүктө жаша, өлбөй кал. Сыйынба, тетирсинче сырдаш, сыйкыр касиетти иштет. Мына сырдашып атам, мен сыйкыр касиетим иштеп атабы, энергия өтүп атабы, бул сыйкырбы, сыйкыр. Мен бул жерде отурам, сыйкыр иштеп атпайбы? Эстеп атасыз, уктап калып атасыз, бул сыйкырбы, сыйкыр. Нурданып атасыз. Кадимки эле сыйкыр. Кыргызчылык бул өзү сыйкырчылык. Баланын жүрөгүн көтөрүп койду, сыйкырчылык айыгып калды. Караңыз, ошондо кыргыз биринчи өзүнө ишениш керек. Өзүңө өзүң ишенсең, анан сени Кудай жакшы адамдар колдоп берет. Эгер өзүң ишенбесең, анда эч ким жардам бере албастыгын эсиңен чыгарба. Сен өзүңө өзүң ишенсең, ааламдык кызматың аткарсаң, анан Кудай коштоп колдоп мөөр басып берет. Балаң өзүнө ишенсе, оокатын кылып жүрсө, эне ата деле рахаттанат, кубанат. Ошол сымалы сурана бергенде, тилене бергенде, эне атага барып алып, аял алып алып, 5-6 бала болуп койлу сурана берсең, тажайт да, чарчайт да. Ошол сымал тетирсинче ошол адамдын гени жетилди азыркы жаңы доордо. Элдин түйшүгүн тарткыла, жер эненин түйшүгүн тарткыла, адамзатка жаккыла, Аллага жаккыла, Теңирге жаккыла, Кудайга жаккыла. Бактылуулук бул Кудайдын купулуна толуу. Эки дүйнөнүн ээси болуу. Бактылуулук аалам сырын ачкан сайын күчүнө кирет. А жердеги жер пай жашоо бул бакыт эмес. Ал сизди кыйратып коет, сизди эртең кырсыктырып коет. Жаңы нерсең эртең эскирип кетет. А бул жаңылык күнүгө ачып турат. Мына мен Кудайдын купулуна толом. Анткени мен эки дүйнөнүн ээси болуп атам. Аалам күчтөрүн жөнөтүп, операция кылып атам. Аалам күчтөрүн улуу сыйкыр деңгээлге жетип алып, дүйнөнү тегеретип, тегиздеп атам. Келе кой илимиң ал. Бийик түшүнүккө өт. Кыргыз бул улут эмес, бул бир улуу күч. Ааламдан келген өкүл эмнеге сакталып турду улут катары? Жойулуп кетпей, жок болуп кетпей, бөлүнүп кетпей, ээрчип кетпей, эсирип элирип кетпей, эмнеге турду? Бул уютку катары, журт катары, журтка келип деле конот го. Из катары, 40 из, 40 уз, 40 кыз дегендей сакталып турду. Мына сүт ирип кетерде уютку айран куюлуп, айран болуп урунуп, сүсмө болуп урунуп, курут болуп көп жылга сакталгандай, улуулукка гана калыптандыр, улуу журт. Биз ааламдан келген өкүлбүз. Биз улуу десе, биринчи жаралган эл бир кыры. А эң улуулугу бул улуу кереметтей касиетибиз бар. Высшие силы деп коет го. Улуу күчтөрдөй касиетибиз бар. Ошо энергияны калыптандыралы. Анын үчүн пендечиликтен чыгалы. Күнүгө ачылыш жаңылык кылсаң, ал аял эркек эки ак кара жашоосу артта калат. Өсүнөн өсү алыстап калат. Ачылыш кылыңыз, жаңылык кылыңыз, өсүңүз, өйдүлүңүз, изилдениңиз. Өсүү болсо анан жашооңузда өзгөрүү болот. Жан дүйнөңүздө өсүү болсун. Анан өнүгүү болот, анан жашоодо өзгөрүү болот. Ичте өсүү болбосо эчтеке болбойт. Кара күч менен иш бүтпөйт. Кара күч менен эгер башкарылса кыргыз, эки падыша башкарып калат эле. Кара күч менен бүтпөйт. Касиет менен гана бүтөт иш азыр.
полициясы, милициясы шап кетени жака туган туруп кубаланып жоголду го. Эмнеге дегенде улуу мыйзамды билбеди. Улутту кыргыз журтун улуулукка калыптандыра албады. Аны калыптандырбагандан кийин улуу күчтөрдүн ишине жолтоо болду да кубалабайт. Бүгүнкү күндө дагы эң башкысы чоң биринчи маселе аалам менен эл башчысынын ортосунда элчи жок мага окшош. Мейли көз ачыгы бардыр, мейли кошоматчысы бардыр, жакыны бардыр, күнүмдүк бир кара күч бийлиги бардыр, башка эчтекеси жок, элчиси жок. Мына ошентип түшүндүрүп берсе адашпайт эле эл башчы. Бардык ошо эл башчынын, дүйнөдөгү эл башчынын ушундай элчиси жок. Экинчи, эл башчы менен эл ортосунда элчи жок. Ошондуктан эл менен эл башчынын ажырымы ушундай болуп атат. Ошондуктан карапайым эл акыры жолун табат. Жанагы байлар, бектер алар кырсыгат. Себеби карарып алган. Алар көз караш калдырып алган. Алар арыздашып жүрөт, атаандашып жүрөт. Ичтери сасык, бирине бири дооматы көп. Догу көп, таарынычы көп. Ага караганда карапайым элдин жаны дагы, таны дагы таза. Жана быйыл ыякталгандай ак адамдар бар, ар жагынан эле бир дайын. Энелер бар агарып калган, урунуп беринип, өсүп карапайым. Ошолор ак. Булар астыга кетет. Ошо энелер тилеги менен тейлеп коет. Мына мен бийлигим жок, кабинетим жок, ак үйдө эмес, көк үйдө эмес. А бирок мен дүйнөнү тегеретип атпайм. Буларды тытыштырып коюп, тамашасын көрүп отуруп атпайбызбы? Арбайлар молодцы. Кызматыңарды кылып атасыңар деп. Бир ок дайым болсонан алар иштеп берет. Анткени жол таппай калса таап келиш керек да, ал бир адам болуш керек да. Бир адам мындай багыт бериш керек да. Багыт бул башчылык деген бул башкача башкаруу эмес, бул багыт берүү, бул өзү башчылык болуп саналат. Энелер уруп тилдебейт да. Улуу адамдар уруп тилдебейт да, тетирсинче акыл айтат, насаатын айтат, жолун көрсөтөт, батасын берет, мээримин төгөт. Кемчилиги менен, мактоосу менен кошо кемчилигиңди кошо айтат. Тегиңди кошуп айтат, уяткарып айтат. Мына ошентип азыр энелер башчы болот. Элден чыгат энелер. Ошолор дүйнөнү башкарат. Ошолор табиатты башкарат. Аталар чыгат, улуулар чыгат, жаштар чыгат. Мектептен балдар чыгат. Көздөрү ачылып, көкүрөктөрү ачылып, улуулукту сүйлөп. Жаман деген адамдар эми тез өзгөрөт. Ошо жаман деген элдер жаман деп жүрөт го, ал кеш, сойкуу деп. Ошолор касиеттүүлөр. Жаман адам өзү жок. Ошолор биринчи кырсыккандар. Биринчи сыноодон өтүп анан сыйкыр касиетке ээ болот. Анан анын ичиндеги жанын окуңуздар. Мисалы Арсеналайды мурункудай көрбөңүздөр. Себеби күйүп кетесиздер. Эмнеге дегенде Арсеналай аалам күчтөрүнүн, көзгө көрүнбөгөн күчтөрдүн өзгөчө кароосундагы инсан деп берилет. Мындай касиет берилбесе дүйнө тегеренбейт эле. Мындай касиет берилбесе оозума сөз келбейт эле. Адамзатты бириктирүү үчүн ошондой чоң энергия берилип атат да. Экономикасы менен мына чек арасын жапкан Казакстан не болуп атат? Мен пресс-конференция бергем ошо чек араны жапканда. Кыргыз журтун кордобогула, масактасаңар өзүңөр маскара болосуңар деп. А биз экология аркылуу гана баса алабыз. Экология аркылуу, мына аба аркылуу сиздерге энергия өткөрө алабыз. Жол көрсөтө алабыз, талкалай алабыз мындайча айтканда. Ушу азыр көптүр келген суроолор бар экен, ошого жооп кылып коеюн. Караколдон мен экинчи группадагы индивалид балам бар, өзүм жалгыз бой аялмын, эмне кылсам болот? Эми кыргызчылыкта ушул ааламдык илимде так берилет. Майыптарга сыйындыңбы деп. Майып адам өзү жөн болбойт. Майып адамда өзү бир чоң энергия иштейт. Мисалы Вангада дагы өзү майып болгон, бирок көкүрөк көз иштеп атпай, көзү көрбөгөндөн кийин. Ошо балаңызда да өзү жөн эмес. Эми жалгыз бой аял болсоңуз, азыр эри бардын заманы эмес.
энергия алуунун заманы дейт. Тетирсинче анда теңир тең болгон болсо 6 миллион адамдын, кыргыздын 3 миллионун эркек, 3 миллионун аял жаратып коет эле. Азыр ошол ери жок, же болбосо аялы жок, же болбосо ушул жалгыздыкта жүргөн адамдарда чоң энергия иштейт. Себеби сиздерде чектөө жок. Сиздер мындайдыр Кудай тараптан бир боштондукка чыккан адамдарсыздар. Ери бар жакшы деп ойлойсуз, эрдин баары жакшы болуп аткан жок да. Тетирсинче ошо эр карытып коюп атпайбы? Эр жинди кылып коюп атпайбы? Эр чектеп коюп атпайбы? Мисалга. Бул жалгыз бойду сиз жаман дебеңиз. Тетирсинче Кудай жалгыз, адам ата жалгыз, жер эне жалгыз. Жалгыз бакта өзү бир жана жалгыз булакта өзү бир чоң касиет, керемет бар. Ошол жалгыздыгыңызды иштете бериңиз. Анан эфирден сырткары мен телефонумду калтырайын, анан кененирээк сүйлөшөлү. Бишкектен Кудай менен Алланын кандай айырмачылыгы бар? Эми Алла деген сөз эмеле эле чыкты да. Айырмасы жок болсо керек деп ойлойм. Алланы мен атамды кантип айта алам? Бейшеналы десем эси чыгып кетпейби? Анан ошол тергеп айткан. Кайнысын, кайнагасын тергеп аткан кыргыз. Анан ошон үчүн жана Кутой деп койгону, Кудай деп койгону, ушул тергеп айтканы, Теңир деп койгону, Көкө Теңирим деп койгону, Кудуреттүүм деп койгону ошол туура. Анан эле Аллах десе эле өчүп каласың. Атамды атын айта албасам, мен байкемдин атынан айта албасам, анан мен жараткан Аллахты мен кантип айта алам? Ошондуктан баары мааниси бир, бирок тергеп айткан ошол Теңир деген өзү туура. Теңдеп берип атат бир кырынан, жаман менен жакшыны, аял менен эрди, асман менен жерди, ысык менен суукту. Жамандык кылсаң жаманын алып атасың, теңдеп коюп атат. Жакшылык кылсаң жакшылыкты. Мындан ары адамдын жаман ою эч кимге таасир этпейт, өзүңөргө таасир этип талкаланат. Ошон үчүн сиздер элге, журтка, дүйнөгө жакшылык кааласаң ошол кайтат. Ошондуктан Теңир теңдейт. Бишкек кайсы динге баш ээсиз, кайсы динди тутунасыз? Дин кайсы дин болсун, ушуну билип алыңыздар. Ал ошол убакыттагы эле эволюциянын деңгээлине жарактуу. Эволюция деген бай 1-класс, 2-класс, же болбосо ал кезде темир чыга эле, ал кезде техника доору боло эле. Ошол пайгамбарларга Кудай өзүнүн купуя сырын, акырет жүзүн, адамдын дагы жашоо жол жобосун өтө кыскаң сезимден эң төмөнкү түбү менен түшүнүк берген. Сиз 1-класста балага айтпайсыз, аял эркек рахаты мындай болот, Кудай менен карым катыш мындай болот. Ага кереги жок жана мээси жетпейт. Ошондуктан ал ошо эскичилик. Мен дин тутунбайм. Дин тутунсам анда мен азыр ак карага бөлүп калбаймбы адамды? Улуу адам ак карага бөлбөйт, аял эркекке бөлбөйт, жаман жакшыга бөлбөйт, улутка бөлбөйт, динге бөлбөйт. Жарандар бул жараткандын жараны, сыганбы, дуңганбы? Сиздин канча балаңыз бар? Сиз баарын бирдей жакшы көрөсүзбү? Сиз ошо Кудай сыпаттай болуп баарын бир көрүңүз. Абакта жатканыңыз балаңыз да сиз үчүн жакшы. Ошон үчүн улуу кыргыз деген ошол бирдей карайт. Ошон үчүн мен дин тутунбайм. Дин өзүңүздү чектеп коесуз. Динсиз дегенде бул өзү туура эмес. Динден кыргызчылык 1000 эсе бийик деп айтсам болот. Бул чындык. Бул кыргызчылык деген бул акыркы ааламдан түшкөн жылдызчылык. Бизге бөлүнгөн убакыт, урматтуу улуу журтум, байыды. Ошо балдардын аттарын, түшүңүздөгү көргөн түштөрдүн, адамдардын аттарын, ушул мына аксыдан чоң энергия бар. Ак дегендин өзүндө эле бир чоң шарттар бар. Мисалы, ак сайда ак дегендин өзүндө бир өзү чоң энергия бар. Жана бул ак деп атпайбы? Бул актан булут болуп, анан адам ата көрүнүп атпайбы? Анысы кандай? Ошол кыргыз бул илимдин булагы, кыргыз бул сыйкырдын булагы, кыргыз бул касиеттин булагы, кыргыз бул каражаттын булагы. Ошондуктан кыргыз бул мындайча айтканда ааламдык эле бир улуу күч, ааламдан келген бир өкүл, представитель, Алмамбет баягы жол көрсөткөн, сыйкырды билген, анысы кандай ошол кыргыз ааламдан келген ордуңуздарга отуруп, улуу сыпатыңыздарга калыптанып, улуттарды
Улуу кыргыз улуу мыйзамды жаратпаса, адамзатты ортоңку жолго салбаса тыптыйпыл болуп жоюлат дейт. Анысы кандай адамзатты ортоңку жолго салып алыңыздар. Пендечиликтен чыгарып, ааламдык түшүнүккө өткөрүп, ортоңку дүйнөдөн. Асманга да карабасын, пендечиликке да түшпөсүн. Ошо жанагы атеисттей болуп, өзүнө өзү ишенип, жаратып, жазап жашасын. Ошондуктан кыргыздын шаманы бар, жаратып коет. Кыргыздын батасы бар, жаратып коет. Кыргыздын жазасы жок, ошо батасы бар. Кыргыздын батасы бул Бакайдын батасы дейт. Урматтуу улуу журтум, ошо көкүрөңүздөрдө муздар кетсин, көкүрөңүздөрдө эски түшүнүктөр, кыштар кетсин. Ошо чындап эле кыш болбосун. Жан дүйнөңүздөгү кыштар ошо табиятка чагылышат. Анткени ошо жан дүйнө табият менен дагы адамдын өтө чоң байланышы бар. Себеби табияттын корпусу бар, таш. Биздин башыбыздагы таш бул баш. Ташта магия иштегендей, биздин адамдын башында дагы магия иштейт. Ошондуктан эл жер киндикте иштегендей, көкүрөңүздөрдө ачылыш, көкүрөңүздөрдө жаз байырласын. Ар бир жуманын 1-4 күнү кечки саат 7-де жолукканча сак саламатта туруңуздар, бар болуңуздар, арыбаңыздар, карыбаңыздар, чарчабаңыздар.